Кыргызстанда акыркы убактарда тоо туризмин кулачын кеңири жайып, ага кызыккан чет элдик туристтердин саны арбууда. Муну менен катар туристтик иш аракеттен салык кирешелер көбөйүп жатканы таасын. Маселен 2016-жылы республикалык бюджетке туризм секторунан 100 миллион сомдон ашык каражат түшкөн. Ошондой эле бул тармакка капиталдык салым 1,5 миллиардка көбөйүп, жалпы жонунан 15,3 миллиард сомду чапчыган. Бирок көйгөйлөр жок эмес. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын алдыңкы тур операторлорунун чакыруусу менен эркин маанайда жолугуш өткөрүп, туризм тармагындагы маселелерди жана сунуштарды укту. Анткени Сооронбай Жээнбеков туризм тармагын ийне жибине чейин жакшы билет. Анын айтымында туризмди өнүктүрүүдөгү бардык тоскоолдуктарды жоюу максат. Эч кандай тоскоолдук болбош керек. Азыр визасы жок 67 мамлекет менен иш жүрүп атат. Алар туристтер көбөйө баштады. Мына биз азыр чек араларда, аэропорттордо шарттарды түзө баштадык. Бирок туристтер ишке киргенде дагы аларга шарт түзүш керек. Алар келгенде инфраструктура болуш керек. Көрө турган жерлеринде, тегерегинде шарттар түзүш керек. Мына ошонун баардыгын колго алынат. Ошондой эле инфраструктураны жакшыртыш керек. Анын ичинде айылдарга, аймактарга толугу менен таза суу киргизүү, жолдорду салуу, кызмат көрсөтүүнү көтөрүү сыяктуу маселелер бар. Сооронбай Жээнбековдун программасына ылайык 650 калктуу конушта суу объекттери курулат, оңдолот жана колдонууга берилет. Бирок азыр экотуризм дагы мына катуу өнүгүп атат. Мында кыдырып барганда айылдарга ошол бир эле өздөн эмес, коңшу мамлекеттерден эмес, алыскы чет өлкөлөрдөн Европадан да келип атышат да. Бирок ошол жерде көп тоскоолдуктар бар. Эмне үчүн дегенде, аларга шарт түзгөндө азыр үйлөрдө гостиница салып атышат. Ошондо таза суунун жетпегендиги ошол айылдарда жолдордун жакшы болбогондугу ошол тоскоолдук кылат. Мына ошол боюнча азыр таза сууну айтпадымбы? Айтып, мына ошол маселени чечиш керек. Туризм сектору өлкөнүн экономикасынын приоритеттүү тармагы болуп саналат. Эгер буга чейин бир катар программалар, долбоорлор иштелип чыкканы менен көңүл жылытарлык жыйынтык берген эмес. Ал эми Сооронбай Жээнбеков өкмөттү жетектеген мезгилде өлкөнүн туризм тармагы экинчи дем алганын туроператорлор баса белгилешет. Он не говорит, что проблемы нет. Биз туризм жаатындагы бардык маселелерди жана сунуштарды айттык. Сооронбай Жээнбеков бул тармакты мыкты билери баарыбызга маалым. Андыктан ал бардык сунуштарды жазып алды. Ошондой эле алдыда туризмди өнүктүрүүдөгү тоскоолдуктарды системдүү чечүүгө жана жаңы деңгээлге көтөрүүгө бардык күчүн жумшаарын айтты. Акыркы 6 жылда өлкөдө стабилдүүлүк орноп, экономиканын негизги багыттарынын бири болгон туризмди өнүктүрүүгө жакшы өлгү болду. Анткени ишкерлик стабилдүүлүктү сүйөт. Биз мындан ары дагы өлкөбүздө тынчтык жана өнүгүү болоруна ишеничибиз чоң. Биз Кыргызстандын туроператорлору Сооронбай Жээнбековду колдойбуз. Ал эми Ош облусунун губернатору болуп турганда туризм жаатында тыгыз кызматташып, анын жыйынтыгында форумдар, көргөзмөлөр, маданий иш-чаралар байма-бай өткөрүлгөн. Мында аракеттер жаңы келишимдерди түзүүгө, туристтердин агымынын көбөйүшүнө шарт түзгөн. Губернаторлордун арасында өтө жакшы, өтө жөнөкөй киши экен деп эстеринде ошол абдан жакшы калды да. Ошо горно туризмди кулунатата жүргүз, ошол жакты курсак деп. Анан анда бул киши айтты, кулуната жакшы жер. Бирок аны ал жерге куруш үчүн аябай средства көп кетет. Инфраструктура баары даяр, бул биздин пик Ленин. И тем более ошол эле жерде баягы сезондагы мындай длительный деп эң жакшы бизге советтай берген да. Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда тоо лыжа кластерин өнүктүрүүгө олуттуу көңүл бурулган. Ал 2016-2017 жылкы кыш мезгилин Чуңгурчакта ачып жатып, алдыда дагы 5 тоо лыжа базасы ачыларын маалымдаган. Кыш туризмин прогрессивдүү өнүктүрүү менен Кыргызстан сезондук эмес, жыл бою чет элдик коноктордун келүүсүнө жол ачат. Серепчилердин айтымында туризм жаатында көрүлүп жаткан аракеттер экономиканын көтөрүлүшүнө жана жумушчу орундарды түзүүдө мааниси зор. В декабре 2015 жылы өкмөттүн декабрдагы 810 токтомуна ылайык тоо лыжа кластерин Ыстык көл облусунда өнүктүрүү боюнча пилоттук долбоор иштелип чыккан. Ал көзөмөлгө алынып, азыркы учурда дагы конкреттүү иштер жүрүп жатат. Кышкы туризмди өнүктүрүүдө кластердик ыкма абдан ыңгайлуу. Андан тышкары Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, инфраструктураны жакшыртыш керек. Анын ичинде таза суу, жол, аймакты өнүктүрүү сыяктуу багыттар бар. Эгер кайсыл бир аймакта туризм жакшы өнүксө, анда жергиликтүү калкка да жумушчу орундары түзүлөт, экономикалык абал жакшырат.
Өлкөдөгү туризмден 30% экотуризмге туура келет. Барган сайын чет элдик жарандардын бул тармакка кызыгуусу артууда. Эгер бир турист өлкөгө келсе, ал 5 адамга акча табууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок муну менен катар экологияны коргоого өзгөчө көңүл бөлүү абзел. Сооронбай Жээнбеков программасында экология тармагындагы маанилүү табиятты коргоо, мөңгүлөрдүн соолуп кетишинен жана жайыттарды эрозиядан сактоо, ысык көлдү тазалоо сыяктуу маселелерге көңүл бурган. Сооронбай Жээнбекова Экотуризм өлкөнүн туризм секторунун 30%-ын ээлейт. Ага кызыккандардын саны барган сайын арбып баратат. Биз туризм жаатында коңшу мамлекеттердин алдыга озуп чыктык. Бул жакшы көрүнүш. Мен муну кубануу менен айтам. Мамлекет тарабынан дагы колдоо жакшы, текшерүүлөр аз. Сооронбай Жээнбековдун программасында жогоруда белгилегендей экотуризмди өнүктүрүүгө олуттуу көңүл бурулган. Алдыда аймактарда инфраструктуралык абал жакшыраарына үмүтүбүз чоң. Ошондой эле экотуризмди өнүктүрүү менен экологияны сактоо башкы максат. Жолугушууда туризмдин ар багыттарын өнүктүрүү боюнча сунуштар талкууланды. Анын ичинен өлкөнүн санаторий курорттук абалы боюнча маселе көтөрүлдү. Советтик мезгилде Кыргызстандын дарылоочу курортторунун даңкы таш жарып, атагы алыска угулган. Кезинде Кыргызстандын дарылоочу курортторуна бүт союздук республикалардан космонавттар, спортчулар, жумушчулар келип дарыланып кетишчү. Бул багытты кайра жандантуу менен өлкө жаңы деңгээлге чыгат. Жыргалаң, Жалал Абад, Жети Өгүз, Чоң Туз сыяктуу курорттордо жыл бою эс алуучулардын агымы көбөйөт. Мындай аракет өзүн актап, бюджетке миллиарддаган кирешелердин түшүшүн камсыздайт. Сооронбай Шарипович абдан жакшы айтып кетти. Азыр кайра ошо жооп катарычы бул мисалы көптөгөн акчаларды биз адамдардын дарылануусуна жиберип атабыз депчи, бирок ал толук дарылануу албай эле депчи. Биз ушуну профилактикага көңүл бөлөбүз, ошол адамдарга мүмкүнчүлүк түзөбүз. Өзүмдүн программага киргизем. Ушул көбүнчө ушу санаторийлерден барып дарыланууга мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылабыз жана ушул медициналык курорттук тур пакеттерди өнүктүрөбүз деген жакшы сунушун айтты да. Акыркы убактарда тоо туризми кулачын кеңири жаюуда. Нарында тоо туризмин жана спортту өнүктүрүүгө салымын кошуп келе жаткан Эльзар Болотбековдун айтымында президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун программасында туризмге жана спортко олуттуу көңүл бурулган. Президент Алмазбек Атамбаевдин курсу сакталып, улануусу менен бул багыт жаңы деңгээлге көтөрүлөрүнө шек жок. Сооронбай Шарипович колдоо көрсөтсө, биздин өзүбүздүн өрөөнүбүз, Кыргызстан боюнча айта албайм, өзүбүздүн өрөөнүбүз Нарын областы боюнча спорт туризмде кышкы спорттук оюндар боюнча туризмди өнүктүрүп, колдоп, жана именно лыжа, анан хоккей деп коет бизде, коньки тебүү, анан лыжа боюнча бир жакшы долбоорлорубуз, жакшы бир проектлерибизди колдоп берсе өнүгөт деген чоң ниеттебиз да. Ал эми мамлекет тарабынан эс алуучулардын коопсуздугун толугу менен камсыздоо башкы максат. Андан сырткары туризмдин алдыга бет алуусу үчүн аймактарда инфраструктураны жакшыртуу керек. Ага өлкөнүн толугу менен кудурети жетет. Муну менен катар жолугушууда улуттук авиакаттамдарды жакшыртуу боюнча сунуштар айтылды. Анткени авиакаттамдар жакшырса, туризм сектору тез өнүгөт. Буга чейин Сооронбай Шарипович премьер-министри болуп атканда көп иш чаралар кылынган. Ошо улуттук авиакомпания түзгөнү, биздин авиация тармагын өнүктүргөнү, мен ойлойм, Сооронбай Шарипович президент болсо көп азыркы турган маселелер чечет. Мындан тышкары барлашууда ар кандай көйгөйлөрдү, анын чечүү жолдорун, туризм боюнча идеяларды тиешелүү мамлекеттик органдарга жеткирүү максатында туризм боюнча кеңеш түзүү керектиги сунушталды. Когда-то был совет. Биз бул тармакта жаңы иштеп баштаганда туризм боюнча кеңеш түзүлгөн. Бул туроператорлор жана агенттиктерге абдан ыңгайлуу эле. Анткени ылдый жакта болуп жаткан ар кандай көйгөйлөр, маселелер мамлекеттик кызматтарга жетип турган. Анын чечилиши тез болуп келген. Кийинчерээк ал жоюлуп кетти. Кайрадан ушул кеңешти жандандырсак абдан жакшы болот эле. Жолугушуунун жүрүшүндө президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков туризмдин өнүктүрүүгө жол бербей жаткан тоскоолдуктар, анын ичинде таза суу жеткирүү, жол салуу, мыйзам жаатындагы мүчүлүктөрдү баса белгиледи. Ошондой эле өлкөнүн алдыңкы тур операторлору менен болгон кызматташуу мындан ары дагы тыгыз уланаарына ишеним көрсөттү. Сооронбай Жээнбеков 9 номер. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.